Азыркы тапта мамлекетте стабилдүүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу мамлекеттик кызматтарды же кирешеси мол ишканаларды өзүн билемдик менен басып алуу жолу күч алып жатканы баарына маалым. Бирок шаарыбызда башаламандыкты алдын алуу үчүн атайын жаштардан түзүлгөн элдик кошуундар күн түн дебей иш алып барып жатышат. Сөзүбүз курулай болбош үчүн мисал келтирсек, Акнет байланыш компаниясын басып алууга аракеттер жүрүп жаткандыгын компаниянын жетекчиси билдирип, азыркы тапта элдик кошуун Акнетти кайтарышууда. На сегодня третий Акнеттин негиздөөчүлөрүнүн үчүнчүсү Ажимудинов Кубан Токонович мамлекетке 713 миллион сом насыя төлөбөгөндүгү үчүн тергөө абагында болчу. Бирок өлкөдө болуп жаткан кырдаалдан пайдаланып, айрым саясий күчтөрдүн жардамы менен үй камагына чыгарылыптыр. Ал болгону Акнеттин негиздөөчүлөрүнүн бири гана болуп саналат. Андыктан ал дивиденд жана отчет гана алганга укуктуу. Ал укуктарынан аны эч ким ажырткан жок. Ошентсе да ал компанияны мыйзамсыз басып алууга аракет кылууда. Но, тем не менее, он пытается захватить контроль над компанией и пытаясь силовым методом нас отсюда убрать. Аты аталып жаткан Кубан Ажимудинов Акнет байланыш компаниясынын 3 негиздөөчүсүнүн бири, 33% менчиги бар. Бирок 2019-жылдан бери жетекчи Нурбек Абасканов болгон соң, ал жетекчилик кылууга мыйзам жол бербейт. Дагы кошумчалай турган болсок, Кубан Ажимудинов азыркы тапта сот жообуна финансылык маселелер боюнча тартылып жаткан. Анткени менен 6 октябрь күнү баш коргоо чарасы сот үй камагына чечип берген. Бирок үй камагында болгондугуна карабастан өлкөдө болуп жаткан кырдаалдан пайдаланып, белгилүү бир саясий күчтөрдүн жардамы менен Акнет байланыш компаниясын рейдерлик жол менен басып алууга аракеттенип жаткандыгын Акнеттин жетекчилиги айтат. Келишти, руководствоны айдап чыгышты. Уже рабочий день закончился, они же не могли ни с кем передать прием передач. Своих ребят оставили. Потом уже 102 позвонили, пришли ДНД, пригласили, что вот так вот так. Когда те пришли, те уже ротировались. Сот эмне негизге таянып сиздердин билишиңизче? Мен билишим боюнча сотту коркутушту алар. Ошол келип эле коркутуп, эгер кой бербесең биз башкача физический расправага чейин барабыз деп мен билишим боюнча. Сот кандай шарттуу негизинде чыгарып беребиз? Мен Коронавирус пандемия боюнча. Ал эми Акнеттин жактоочусу Ажимудинов компанияны басып алууга белсингендигинин бирден бир себеби бул жакта анын бир туугандарынын жана өзүнүн сот ишине байланыштуу маанилүү документтери бар дейт. Здесь хранится информация касательно всех операций. Бул жакта Кубан Ажимудинов компанияны башкарып турган кездеги маанилүү документтер бар. Биздин кооптонгонубуз ал документтерди алып жок кылуу менен сот иштериндеги көйгөйлөрүн кыскарткысы келип жатат. Собрать, уничтожить для того, чтобы в будущем милиция иметь доказательства какие-то дополнительные для себя. Biz азыр Акнет байланыш операторунун чыгып келе жатабыз. Бул жактан жетекчилиги буга чейинки ушул компаниянын мүчөлөрүнүн бири мурдакы сот иштери бар болчу. Бирок ошентсе дагы 6 октябрь күнү ал кечки саат 18 чамасында бул жерге келип басып алууну аракет көргөн. Бирок бул жактын дагы жетекчилиги тез аранын ичинде реакция кылып элдик кошуунду чакырып жиберген. Элдик кошуундун жардамынын негизинде бул жакта рейдерлик жол менен басып алууну көздөгөн бир топ жарандар бул жакты таштап чыгып кетишкен. Азыркы тапта өзүңүздөр көрүп тургандай элдик кошундун балдары бул жакты күнү түнү дебей кайтарышууда. Себеп дегенде алар дагы да бул болсо бул жакты келип басып алабыз деп эскертип кетишкен. Кандайдыр бир мекемени рейдерлик жол менен басып алган жаранга карата кылмыш иши ачылаары бышык. Себеби мыйзамдуу мамлекетте мындай өзүн билемдик же мыйзам чегинен чыгууга жол берилбейт. Өлкөдө абал курчуп жатканда өңүттөн пайдалангысы келген ушул сыяктуу окуялар болуп жаткандыгы өкүндүрөт.